Kızlar kүйөөгө чыкканда bir gana kaynatası jana kүйөөсү mahram болот экен. Ошондо келиндер жумуш жасаганда, мисалы камыр кылганда, идиш жууганда жана үй тиричиликтерин жасаганда кайниси баягы нике буйруп алган, нике буйруй турган эми айтып атпайбы, кайниси бар деп. Ошол кайниси үйдө жүргөн кезде аял киши баягы идиш жууп, камыр жууруп атып, колун бул жака чейин түрүп алсам эмне болот дептир. Негизи баары бир этияттык керек. Аврат бөлүнөт. Кээ бир алымдар бул жака чейин макру дейт. Бирок эң негизгиси Куранда кесе айткан. Мына кол, жүз, анан кызыл ачтан нар жагы аврат деп эсептелбейт негизи. Курандагы негизги далилдин негизинде мына кол, жүз аврат эмес. Демек калган жакты жабыш керек. Ошондуктан идиш, тамак аш жасала турган нерселерди далдоораак наркы жасоо керек. Жана ошол идиш жууп, камыр жана башка иштерди жасап атканда кайниси далдоо бөлөк бөлмөсүнө же эшикке же башка жак нерселер менен айлектенгени жакшы, көзүн сактап. Болбойт, көрсөтпөш керек. Анан эми кошумча кыздарма бар. Анан 3 жашар, 5 жашар, 6 жашар, 7 жашар эрежеге жете элек кайнелер болуп калышы мүмкүн. Аларга аврат сактап, кокуй баягы колум түрбөшүм керек деп, кокуй митишим керек, тигишим керек деп, жолук сөз салынышым керек деп жүдөп какоонун кереги жок. 5 жашар бала, 6 жашар бала ал никеге турганга жараксыз да, жаш бала, эч нерсе болбойт. Ошондуктан баягы өзүн этияттоо кимден болот экен? Нике буйруп алган туугандардын арасында нике буйруй турган инсандар кирип келип калса, мейли ал кайнатасы менен бир тууган болушу мүмкүн, же болбосо тиги өзүнүн жолдошу менен бир туугандар болушу мүмкүн, ага инилери, кайнага кайнелери да. Ошолордун көзүнчө эмне кылыш керек? Колду мындай жаап, этияттык менен кармаш керек өзүн. Ошондо баягы кыргызда макал бар го, күйөөсү айбаттоосу аялы уяттуу болот деп. Бул үйдүн да көркү. Бүт кандай гана мейли күйөөсүн эле башкармастан минип алган аял болсо деле, ар бир аял киши жашы улгайып жогорулап баштаганда сөзсүз түрдө баласы үйдүн кожоюндай болуп, элге кызмат кылып, эл оозуна алынып, элдин басасын алып, эл керегине жараган уул болуп, чыгаан болуп турушун ар бир эне каалайт. Ага болбой эле кээде эмне болот? Кээ бир үйлөргө, молдокелер билесиздер, биз көп кыдырабыз үйлөрдү. Кирип барсаң, күйөөсү аялын карап, мынтет эмне кылайын деп ишарат берет, башта десе баштайт. Куран окуп бүткөндөн кийин же болбосо бир тамак жыйынтык алганда мынтет, анысы милсе анан дейт. Мейли боло берет, бирок анчалык эмес да, баягы. Бүт нерсени аялына аркылуу, аял сырткы иштерди дагы аял жагына ыктап түртө салган бул туура эмес. Ошондуктан ар бир аял киши негизи күйөөсү дагы мыкты болушун каалайт. Хидая деген китепте келет. Аялдын намызы ушунчалык болот. Ар ким эрмектегенге эрмегин айланып калган, ар ким чаап түртүп кете бере турган, эркектин аялымын деген намыс бар го, намыс. Менин бир туугандарым кедей деген намыстанат го ошол. Менин бир туугандарым кедей деген айтуу намыс да, андан дагы жогору турат дейт. Демек, ар бир аял киши күйөөсү чекчейген мыкты абалда сөзүнө жүрүш-турушу, сөзүнө, жан дүйнөсүнө дал келген эркек болсо экен деп ар бир аял каалайт, ар бир эне каалайт. Ошондуктан аял киши өзүн өзү уяттуу жана этияттык менен караш керек. Ал деген сөз жүдөп какоо эмес, кылдат мамиле кылыш керек деген сөз.